Лекциянын темасы Россия падышачылыгынын Кыргызстандагы колониялык саясаты. Алдыңкы лекцияларда Кыргызстан Россия империясына кандайча каратылгандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Россия империясына 1855-1865 жылдары каратылган кыргыз уруулары Батыш Сибирь губернаторлугуна караштуу Семипалатинский областынын Алатоо округуна кирген. 1865 жылы Арал деңизинен Ысык көлгө чейинки аралыкты камтыган Түркістан обласы түзүлгөн. Бул областка генерал Черняев жетекчилик кылган. 1867 жылы Түркістан областы Түркістан генерал губернаторлугу болуп түзүлгөн. Бул областка адегенде Сырдария жана Жети Суу областтары караган. Кыргызстандын түндүгүндөгү Талас обласы Сырдария обласына, ал эми Кыргызстандын калган түндүк бөлүгү Жети Суу обласына караган. Жети Суу обласынын борбору Верный шаары болгон. Жети Суу обласынын генерал Колпаковский жетектеген. Областтар уездерге, уездиктер болуштуктарга, ал эми болуштуктар айылдарга бөлүнгөн. Болуштуктарга 2000-3000ден түтүн адам караган, айылдарга 100дөн 200гө чейинки түтүн караган. 1876 жылы Кокон хандыгы жоюлганда Фергана обласы түзүлүп, бул областты генерал Скобелев жетектегендиги жөнүндө айтканбыз. 1886 жылы Түркістанды башкаруу жөнүндө жобо ишке киришкен. Түркістан генерал губернаторлугу Түркістан крайы деп аталган. Бул Түркістан крайына 4 область карап калган. Биринчиси биз жогоруда белгилегендей Сырдария обласы, экинчиси Жети Суу облусу, үчүнчү Фергана обласы жана Самарканд обласы. Кыргызстандын жери 4 областка бөлүнүп калган. Жогоруда белгиленгендей Талас жергеси Сырдария обласына, Кыргызстандын түндүгүнүн көпчүлүк жерлери Жети Суу обласына, Ферганага түштүк Кыргызстандын түштүгү, ал эми Самарканд обласына, азыркы Баткендин бир бөлүгү, тагыраак айтканда Лейлек жергеси карап калган. Кыргызстандын эли Россиянын башкаруу тартибине ылайык 73 болуштукка бөлүнгөн. Болуштуктарды 3 жылдык мөөнөткө шайланган болуштар, ал эми айылдарды 3 жылдык мөөнөткө шайланган старосталар башкарган. Волостьтин жетекчилерин болуштар жетектеген, ал эми айылдарды старосталар, кыргыздар буларды старчындар деп койгон. Кыргызстанда башкаруу системасы негизинен жарым-жартылай аскердик мүнөздө болгон. Генерал губернаторлукту орус офицерлери жетектеген, уездин башчылары дагы орус офицерлеринен болгон. Ал эми болуштуктар менен айылдарды негизинен кыргыз элинен чыккан, мурунтадан эле саясий бийликке аралашып жүргөн байлардан, манаттардан тандалып шайланган. Кыргыз элинен чыккан мыкты билермандар уезди башкарууга тикеден тике катыша алган эмес, алар уездин начальниктеринин жардамчысы катарында гана кызмат өтөгөн. Мисалы Айтылуу Шабдан Баатыр ошол Пишпек адегенде Токмок, андан кийинки Пишпек уезди деп аталган уездин начальнигинин жардамчысы катары эсептелген. Ал эми Пржевальскийдеги уездин начальнигине Тилекмат уулу Чыныбай жардамчылык кылган. Ошентип
Россияга карагандан кийин Кыргызстанда Россия империясынын мыйзамдары менен башкаруу жүргүзүлгөн. Натыйжада кылымдардан бери келаткан феодалдык уруулук башкаруу тартибине акырындык менен чек коюлган. Айрым учурларда гана Кыргызстандын элинин мүдөөсүн чечүү үчүн, талаш тартыштарды чечүү үчүн 2 жылда бир болуучу жыйын, аны кыргыздар топ деп койгон, уездин башкаруучуларынын көзөмөлү аркылуу 2 жылда бир жолу чүй жергесинде же көл кылаасында өтүп, кыргыздарга тиешелүү айрым талаш тартыш маселелер мурдатадан келаткан каада салтка, адатка ылайык чечилип келген. Тарихи маалыматтар боюнча мындай топторду Чүйдөн Шабдан Баатыр, Көлдөн Чыныбай, Тилекмат уулу жетектеп тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Болуштар менен старчындар биз жогоруда белгилегендей негизинен 3 жылга падыша өкмөтүнө ак кызмат өтөөгө жарактуу деген адамдардын арасынан мурдагы манаптардын, байлардын, даткалардын, бийлердин арасынан тандалып 3 жылга шайланган, старчындар деле ошондой тартип менен шайланган. Кийинчерээк орус падыша өкмөтү өзүнө ылайыктуу адамдарды шайлоо өткөрбөстөн эле дайындап коюу укугуна дагы ээ болгон. Негизинен башкаруу орус администрациясынын, Россия империясынын кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлгөн. Башкарууда жергиликтүү элдердин таламдары анчалык эске алынган эмес. Россия империясынын колониялык саясаты негизинен жер саясатынан ачык көрүнгөн. Россия мурунтадан эле Орто Азияны, анын ичинен Кыргызстанды басып алууда негизги максаты Россиянын борбордук бөлүгүнө батпай келаткан, нааразычылыгы күчөп аткан дыйкандарды чет жерлерге, жаңыдан өзүнө кошуп алган Орто Азияга, анын ичинен Кыргызстанга көчүрүү максатын көздөгөн. Буга чейин Орто Азияга келген, анын ичинен Кыргызстанга келген саякатчы окумуштуулар Пржевальский, Семенов, Тяньшанский Кыргыздын Орто Азияны, анын ичинен Кыргызстандын жерлерин изилдеп, кайсы жерлерге кандай дыйкандарды жайгаштырууга болот, бул жерлердин климаты кандай кен байлыктары бар, дыйканчылыкка ылайыктуу жерлерди аныктоо боюнча бир топ иштерди жүргүзүп кеткен. 1867 жылы Токмок менен Караколдо атайы келе турган дыйкандарды жайгаштыруу үчүн пункттар ачылып иштей баштаган. 1868 жылдан баштап келген дыйкандар Кыргызстандын жерине жогоруда белгиленген Токмоктогу жана Караколдогу жерге жайгаштыруу пункттарына келип, алардын жайгаштыруусу боюнча Сары Өзөн чүйгө жана Ысык көлдүн айланасына отурукташа баштаган. Тарихи маалыматтар боюнча 15 жылдын ичинде, тагыраак айтканда 1868-1883 жылдардын аралыгында Сары Өзөн чүй менен көл кылаасында 2,5 миң түтүн орус дыйкандары көчүп келип, Сары Өзөн чүй менен Ысык көлдө 36 Украин орус кыштактары пайда болгон. Падыша өкмөтү бул жака орус Украин дыйкандарын көчүрүү менен өзүнүн бул жактагы таянычын, дыйкандардын, орус дыйкандарынын бай катмарын түзүүгө аракет кылган. Ушул максатта көчүп келген дыйкандардын ар бирине 30 десятинадан 1 десятина
1,2 gektarga barabar 30 desятинадан жер бөлүп берген. Аларды 15 жылга салыктан бошоткон, 15 жылга аскердик кызматтан бошоткон. Жергиликтүү элден өзүнүн менчигин коргош үчүн жана жергиликтүү элге сес көрсөтүш үчүн көчүп келген орус дыйкандарына падыша өкмөтү колдоруна мынтык жана ок-дары берген. Маалыматтар боюнча Түркістанға көчүп келген ар бир экинчи дыйкандын колунда мынтык ок-дарысы менен болгон. Мисалы, Сырдария областынын генерал-губернатору Градеков Түркістандагы ар бир орус-украин кыштагы Россия армиясынын бир батальонуна барабар аскердик күч деп бекеринен айткан эмес. 1901 жылы эле Түркістандагы дыйкандарда 20 миңге жакын мылтык болгондугу архивдик маалыматтарда көрсөтүлгөн. 1890 жылдары келген дыйкандардын саны 2 эсеге көбөйгөн. 1896 жылы эле Пржевальск жана Пишпек уездеринде дагы жаңы 26 орус-украин кыштактары пайда болгон. Келген дыйкандар адатта чүйдөгү жана ысык көлдөгү дыйканчылыкка эң ылайыктуу, кара топурактуу, сууга жакын жерлерге жайгаштырылган. Адегенде отурукташтыруучу башкармалыктын көрсөтмөсү боюнча, мисалы чүй жергеси 3 линия боюнча өздөштүрүлүп, орус-украин дыйкандары жайгаштырылган. Биринчиси бул негизги азыркы трасса өткөн чөлкөм. Ушул жерде батыштан чыгышка карай адегенде почта бөлүмдөрү жайгаштырылган. Почта бөлүмдөрүнүн аралыгы болжол менен 20-25 километр. Мунун максаты 1 саатта ушул ат менен бир почтадан экинчи почтага жеткидей аралыкта жайгаштырылган. Ошол почталардын айланасына кийин орус кыштактары өзүп чыккан. Почталардын аралыгы мен жогоруда айткандай болжол менен 20-25 километр болгон. Ошентип, мисалы Пишпек уездин борбору болсо, андан чыгышты карай Кантта дагы бир орус кыштагы, ал эми батыш жагында Александровка, түндүк жагында Георгиевка, ал эми түштүк жагында Воронцовка сыяктуу ушундай аралыктары 25 чакырым аралыкта шахмат түрүндө чүйдүн жергесине 3 линия менен дыйкандардын кыштактары жайгаштырылган. 1891 жылы падыша өкмөтү талаа жобосу деген эрежени иштеп чыгып, бул жобо боюнча жергиликтүү элдердин жерге карата укугу чектелген. Анткени бардык жерлер Кыргызстандагы падыша өкмөтүнө мамлекетке тиешелүү деп эсептелген. 19-кылымдын 90 жылдарында келген дыйкандар Кыргызстандын түштүгүнө көчүп келе баштаган. Жергиликтүү элдин нааразылыгынын өзүп кеткендигине байланыштуу 20-кылымдын башында, агыраак айтканда 1900 жана 1905 жылдары Түркістанға орус дыйкандарын көчүрүү иши чектелген. Ушуга карабастан келген дыйкандар өз алдынча дагы Түркістанга көчүп келе баштаган. Өз алдынча көчүп келген дыйкандардын саны 1902 жылы эле Пишпек уездинде 1,2 миң дыйкан чарбасына жеткен экен. 1905-7 жылдардагы биринчи буржуазиялык революция болуп өткөндө Россия империясы дыйкандардын Түркістанга көчүшүнө кайрадан жол ачкан. 1906 жылы Түркістанда 77 миң
дыйкан көчүп келген. Алардын 40 миңи Жети сууга жайгаштырылган, 27 миңи Фергана областына жайгашкан. Аларга дагы эле жергиликтүү элдин эсебинен жерлер бөлүнүп берилген. Көчүп келүүнүн натыйжасында Кыргызстандын калкы 1913 жылы 864 миңге жеткен. 1865 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын калкы 30%ке өскөн. Орус дыйкандары менен катар эле дуңгандар, Чыгыш Түркүстандан уйгурлар көчүп келип кыргыздардын жерлерине жайгашкан. 1916 жылы Түркүстандын калкынын 6% түскөн орус украин дыйкандары дыйканчылыкка ылайыктуу жерлердин 60% ээлеп калган. Ал эми калктын 94% түзгөн жергиликтүү калкка айдоо аянттарынын 40% гана туура келген. Падышачылыктын колониялык саясаты салык саясатында дагы ачык көрүнгөн. Салыктын түрлөрү жыл сайын өзүп отурган. Ар бир түтүн адегенде 2 сом 75 тыйындан акча төлөсө, кийинчерээк мунун төлөмү 15 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Ал кезде бул өтө чоң акча болгон. 1 сом 1 рубльге 1 кой келип турган. Ошентип Кыргызстан жергеси Россиянын колониялык объектисине айланып, колониялык эзүү күч алган. Калыстык үчүн белгилей кете турган нерсе прогрессивдүү өзгөрүүлөр дагы болгон. Кыргызстандагы феодалдык башкаруу тартиби жоюлган. Жер иштетүүгө жаңы технологиялар киргизилген. Сугат жерлери кеңейтилген, каналдар курулган, жерлерди соко менен айдоо тартиби кирген, отурукташкан кыштактар пайда болгон. Кыргыз жеринде негизинен Токмок, Бишкек, Пржевальский өңдүү шаарлар пайда болгон. Эң жөнөкөй болсо дагы өнөр жайдын элементтери пайда болгон. Нефть, көмүр кендерин изилдөө иши жакшырган. Аз болсо дагы кенди казып алуу иши жолго коюлган. 1913 жылы Кыргызстанда 30тан ашык завод фабрика тибиндеги ишканалар иштей баштаган. Бирок алардын өндүргөн продукциясы 5%тен дагы ашкан эмес. Буларда калктын 0,13% гана иштеген. Ошентип Кыргызстанда Россияга кошулуу менен акча товар маселелери дагы акырындык менен жандана баштаган. Ишканаларда аз болсо дагы 30тан 40тан адамдар иштеген. Жыйынтыктап айтканда, Россия падышачылыгы Кыргызстанда колониялык саясат жүргүзгөн. Колониялык саясат негизинен жер саясатында, салык саясатында ачык көрүнгөн. Ошону менен катар Кыргызстанда Россия империясынын жүргүзгөн саясатынын натыйжасында коомдук мамилелер жаңыча өнүгө баштаган.